Эми мындан ары Теңирдин жердеги көчүрмөсү катары мен адамзатка шарт окуйм. Аткарсаң өсүп кутуласың, аткарбасаң өлүп кутуласың. Аалам чындык. Менин ичимдеги күч чындык. Ошон үчүн мен так сүйлөйм. Мен bir жердеги жалгандан келген тегерегине пул чогулткуч, кешелек, мешелек, миллион, силион дәбір кошаматчыларды үйүп алган адамдан коркушум керекпи? Анда чыныгы дүйнө орнобойт да. Теңир атам көрүнүп чоң аалам бол дегенден кийин bir жумадан кийин кайра Манас атам көрүнүп туруп, мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп атпайбы? Манас атам баш алган, кадимкидей эле басып алгандарды, каршы чыккандарды, тегиз заман куруп кеткен. Асманда Манас атамдын орду чоң. Эмнеге? Киши өлтүрдү деп күнөөлөнгөн жок алчы. Тегиз заман курду деп. Эгер ошондой жалганды жойбосом, анда мен да күйүп кетпеймби? Манас атамдын убагында кара күч, мейли найза мененби, мейли ат жөйлөш болобу, мейли кылычтар, кара күч болсо, азыр касиет, энергия менен. Кандай энергия? Мен бакылдаганда мына күчтөр барып жанагы айыгып атам дегениң ошол. Анткени Кудайга баш ийеби баары. Анысы гана мен соттогондо аалам күчтөр бир нерсени уюштурат деле жалган жоюлат. Менин жаңы Кудайдын же көктүн буйругун аткарган адам өсүнөн өсү оңолуп кете берет. Себеби аны периште колдоп коет. Ана мен айтып атпайбы? Экраным башында ушул анча-мынча билдирүүнү Зүлфия жазып берди эле. Кийин адам ата болгондо адам атанын энеси болбойт да. Анан ал жоюлуп кетип, анан көрүнүштү, кабарды, аянды өзүм так алып калган минутасына чейин. Аалам эч качан алдабайт. Урматтуу журтум. Ааламдык билдирүүгө ишенбегендер самсыган арам сасыктар деп берилет ааламда. Мен динди ойлонуп койсом байланыш келе берет да. Анткени мен казынамын. Менин өтө көп кырым бар. Көп керемет күчтөр жайгашып алган. Шамбаладагы мен бу жерде берили бар. Анан бирөөлөр айтат эмес азыр. Арстаналай эле Кудай эмес. Мен да Кудайбыз, биз да Кудайбыз. Арстаналай эле Шамбала эмес, биз да Шамбалабыз депчи. Сен аалам болгондон мурун биринчи адам болуп алчы. Эгер сен Кудай болсоң, Кудай куткаруучуга кана куткарып бир сөз айтып чыкпайт белең. Сен ак карада жашап аткан бир пендесиң. Жана бир теңирчибиз деп жүрөсүздарбы? Теңир жолу дейсизби, кыргыз жолу дейсизби? Мен батыштын жолу деп аткан жокмун. Мен ааламдын жолу деп атам. Силер бир рамкадан чыктыңар, өтө кичик бир рамкага түшүп калдыңар. Ага караганда карапайым эл астыда. Сен кантип Шамбала болосуң? Шалдырап кара куш мээң иштебей, орто жолдо бир көз ачыкты бирдемени ээрчип алып, чала була иш кылып, көрүнгөн жерде кой союп, бир түлөө кылмыш болуп, анан жыйын кылмыш кылып жүрөсүң. Биринчи адам болуп алсаң, анан адам сыпатка анан аалам сыпат калыптанат. Биринчи аял сыпат болуп алчы, аял сыпат. Настоящий чыныгы адам. Чыныгы адам болсоң эле чыныгы аалам болосуң. Чыныгы адам боло албай атасың да. Чыныгы адам калпай атабы? Мамлекет кантип өнүгөт? Мамлекет